Акыркы маалыматтарга ылайык Кытайдан тышкары 73 өлкөдө катталган коронавирус дээрлик 80 000 адамга жукту. Алардын көбү кытайлыктар. 2900 адам каза болду. 44 000 айыгып чыкты. Кытайдан сырткары 73 өлкөдө жалпы 11 000ге жакын адамга жукканы маалымдалды. Түштүк Кореяда 5 000 кишиге жакын. Италияда 2 000ден ашык, Иранда 1,5 миң киши, Японияда 300ге жакын адам, Францияда 191 киши, Германияда 200ге жакын тургун коронавирус илдетине чалдыккан. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму өзгөчө кырдаал режимин жарыялады. Өзбекстан өлкө аймагына коронавирустун киришине жана жайылышына жол бербөө максатында 1 марттан тарта Афганистан, Иран жана Италия менен аба байланышын убактылуу токтотту. Буга чейин Өзбекстан Ташкент жана Сеул шаарларынын ортосундагы аба каттамдарын убактылуу токтоткон болчу. Кыргызстанда Бишкек шаарында митинг жана башка массалык акцияларды өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизүү сунушталды. Бул коронавирустун алдын алуу максатында жана 2 марттагы митингге байланыштуу аргасыз кадам болуп жатканын Бишкек мэринин кеңешчиси Facebook баракчасына жазды. Бул максатта атайын өтүнүч менен сотко кайрылуу жолдонору айтылды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев коронавирус коркунучунан улам 8 март күнүнө карата негизги иш-чаралар өтпөй турганын билдирди. Ал 2 мартта Твиттердеги баракчасына аялдардын эл аралык күнүнө байланыштуу Нур-Султан шаарындагы салтанаттуу жыйынды жана концертти өткөрбөйлү деп чечтим. Мындай чечим дүйнөдө коронавирус жайылып жаткандыктан коопсуздук чараларынан улам кабыл алынды деп жазды. Казакстан 1 марттан тартып Иран менен аба каттамын убактылуу токтотту. Ирандын саламаттыкты сактоо министрлиги соңку 1 күндүн ичинде коронавирустан 12 адам өлгөнүн билдирди. Бул оорудан ажал тапкандардын жалпы саны 66 кишиге жетти. Көз жумгандардын арасында өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменейинин кеңешчилеринин бири 71 жаштагы Мухаммад Мир Мухаммади да бар экени кабарланды. Буга чейин Ирандын Ватикандагы мурдагы элчиси Хади Хосроу Шахи да ушул оорудан ажал тапканы белгилүү болгон. Ирандын аялдар жана үй-бүлө иштери боюнча вице-президенти Масуме Эптекар, саламаттыкты сактоо министринин орун басары Ираж Харирши жана 4 депутат да вирусту жугузуп алганы айтылган. Японияда саякат кемесинде коронавирус жугузуп алды деген кыргыз жаранынын анализи таза чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү билдирди. Кыргызстандыктан экинчи жолу анализ алганда анда коронавирус жок экени аныкталды. Мекендешибиз ооруканадан чыкты. Ал азыр Токио шаарында деп билдирди өкмөттүн басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык Кыргызстанда жана кыргызстандыктар арасында коронавирус жугузгандар учурда жок. Азыр обсервацияда 298 киши жатат. Алардын 145-и кытайлыктар. Баарынын анализи таза. Кыргыз өкмөтү Кыргызстандын чек арасынан ID карт менен өтүүгө 1 марттан тартып убактылуу тыюу салган. Буга чейин эпидемиологиялык кырдаал начар болгон өлкөлөрдөн Москвага келгенин жашырып, мамлекеттик чек арадан ID карта менен өтүүгө аракет кылган кыргызстандыктар аныкталды. Алардын баары карантинге алынды деп билдирген өкмөт. Кыргызстан 1 марттан тартып илдет жайылган өлкөлөрдүн жарандарына чакыруу жөнөтүүгө тыюу салды. Илдет Кытай, Түштүк Корея, Италия, Иран жана Японияда күч. Өткүрбек Рахманов, Регион.